Биздин коногубуз менен тааныштырып өтөлү. Азыркы учурда жаныбызга келип, даяр болуп келип калган учуру өзгөчө. Сонун өзүңүздөр көрүп атасыздар, кол өнөрчүлүк менен алектенип, ушундай сонун сааттарды жасаган өзгөчө мындай кандай десек, өзгөчө ой жүгүртүү менен, өзгөчө фантазия менен жасалган деп дагы айтсак жаңылышпайбыз. Бизде конокто кол өнөрчү дал ушул көрүп турган нерселерди сонун кылып жасаган Салтанат Супатаева конокто. Саламатсызбы, кутман таңыңыз менен кандайсыз? Келиңиз. Бул жерге кое алсаңыз болот. Сиз бул жерге туруп берип коюңуз бизге. Келиңиз, эң алгач эле өзүңүздү тааныштырып, эл менен амандашып саламдашып өтсөңүз. Менин атым Салтанат. Кол өнөрчүмүн. Негизги баягы иштеген өзүмдүн ишим бар. Бирок баягы хобби катары, бош убактым болгондо ушундай нерселер менен алектенем. Сонун экен, карасаң. Мага нерсе аябай кызык болуп атат да. Эмне болду экен? Эмне болду экен бул деп. Көбүнчө эмнелерди жасайсыз? Жасаган иштериңиз менен тааныштырып айта кетсеңиз. Баштаганда ошол баягы зергер буюмдар деп коет го, сөйкөлөрдөн, кулондордон жасап баштаганмын. Андан кийин эле баягы бир нерсени баягы өздөштүрүп алгандан кийин дагы бир чоң нерсеге кадам таштаган келет эмеспи? Ошондон кийин ушундай бир бокалдарды ушу оюма келди. Көбүнчө баягы үлпөт тойлорду көргөн, үйлөнүү үлпөт тойлорун көргөндө ушундай бир идея келген болчу. Ошондон баштап жасап баштадым. Андан кийин баягы үйдөн эле өзүм колдонуучу жашылча жемиштерди салганга, конфет печенье салганга, негизи аял заты өзгөчөлөнүп турганды жакшы көрөт эмеспизби? Ошолдуктан конок келгенде дасторконго да өзгөчө бир кандайдыр бир кооздук бериш үчүн ушундай нерселерге көңүл буруп жасап баштадым. Андан кийинкиси бул саат. Бул дагы да өнүккөн, чоңойгон формат болчу. Чоңойгон дагы өнүгүп, үйрөнүп, өздөштүрүп. Канча убакытта жасадыңыз бул саатты? Бул саатты жасалышына бир 5 күн убакыт кетет, ооба. Толук кандуу көңүл буруу менен 5 күн кеттиби же жумушка алектенип атыппы? Жок, булну биринчи баягы эпоксидная смола деп коебуз, ошондон жасалат. Ал 2 компоненттен турат. Мен кичине ала келдим өзүм бияктан мастер-класс көрсөткөнгө. Андан баягы өзүнүн боекторун кошуп, атайын муну формаларга куюп коюп коебуз. Бул 1 сутканын ичинде кургайт. Андан кийин 3 сутка өткөндөн кийин гана муну баягы өзүнүн дополнительный декорлорду, кээ жана шлифовка деп коет, ошолорун жасаш үчүн дагы бир 3 күндөн кийин анан жасалат. Кала кургашын күч керек экен да. 5 күндө толук кандуу баягы жасаган материал даяр болуп чыгат да. Бул ошондо сиз мисалы сааттын жебеси айлангандан чейин өзүңүз жасайсызбы бияктан? Механиканы кошо. Механизмин ооба, бул даяр сатылат да, ошону алып прикреплейт. Жок, кишинин чыдамы жетпесе керек бул нерсеге. Тактага жасаган окшойсуз, Ооба, бул атайын тактага жасалат. Бул тоголок саатты болсо баягы картонго калып калган материалдарды сурап кылып таштап койбошу, ушул картонго жасалган болчумун. Мисалы көрүүчүлөргө көргөзүп атайын, бул баягы өзүбүз ашканада колдонгон кадимки тактадан жасалган. Ооба. Handmade деп айтып койсок, жаңылып айткан эмес бул нерсени да. Азыр эмнени жасайбыз ошол тууралуу? Азыр мына ушу кичинекей баягы чоң калыптарды алып келген жокмун, ошон үчүн кичинекей калып алып келдим. Ошого кичинекей бир сөйкөнүн мастер-классын. Ортосундагы куюлган, Булар таштар, ооба, натуральный таза таштар. Бул дагы магазинден сатып алсак. Бул сатып алынган Мен сиз жасагансыз. Жок, бул мен жасаганмын. Ичиндеги таштарды сатып алынган таштар, кичинекей. Ичине өзүңүз? Ичиме өзүм, ооба, мынакей, ооба. Бул сөйкөлөрдө дагы бар экен. Көрүүчүлөргө көргөзүп атабы, билбейм. Ооба, мынакей мисалы бул розаны дагы бул атайын калыпка куюлуп жасалган, ооба. Керемет. Тарап жүргүчүлөр. Ал эми муну болсо баягы кыргыздын да кичине оймосун этноколоритти кылып жасалган. Буларды ошондо атайын куюп анан катырып коебу ушул идишке. Ооба, мына буга куюп коебуз. Муну мен үйдөн атайын бир аз жасагам, мынакей. Сырты ушундай болуп катат, Анан мындай болуп катып калат да. Ичине ар кандай өзүбүздүн баягы фантазияга жараша кургатылган гүлдөрдү салсак болот. Бул бир күндө кургайт дедиңиз, Бул бир күндө кургайт. Бул кичинекей сөйкөлөрдү
2 күндө анан толукпай жасап чыксак болот. Анткени формасы кичинекей болгонго жараша бул ылдамыраак кургайт да. Анан бул кургап жатканда бөлмөдөгү температура дагы туура болуш керек. Шамал болбош керек. Бир калыптагы температура болуш керек. Бөлмө температурасында болуш керек, түшүнүктүү. Келиңиз, азыр мастер-классты көргөзүп берсеңиз бизге. Эмнени көргөзөсүз? Азыр мына бир боек менен эле эме кылалы. Даярлар окшойт, э? Бул бардыгы даяр. Силер жаза берле, мен көрө берет окшойт. Келиңиз. Бул боек менен кызык экен, аябай. Азыр куябыз ошондо, калыпка? Азыр куябыз. Мына бул жакта дагы алкогольный чернила деп коебуз. Куябыз дагы эфирди 1 сутка узартат окшойт. Ооба. Кургаганча. Мына ушул сыяктуу кылып азыр куйсак болот, кандайдыр. Мага көргөзүп турсаңыз, мүмкүн мен жазап көрөм. Мынакей сиз могунда мен атайын даярдап келгем. Ошого өзүңүзгө туура келген формага куйсаңыз болот, ооба. Кайсыга куйсам экен? Эгер келинчегиңизди таарынткан болсоңуз, эгер айымдарга кандайдыр бир кубанычтуу маанай тартуулаңыз келсе, анда ушундай белектерди ыйгарсаңыз болот экен. Акча каражат канча сарпталат мисалы бул сөйкөгө? Негизи материал бул арзан нерсе эмес. Баягы мен жаңы баштап изденүүлөр болгондо Бишкектен таап алган жокмун. Ошо Россияга буйрутма берип алдырган болчумун. Азыркы учурда мен бул нерсе менен алек болуп жатканыма 4 жыл болуп калыптыр. Азыркы учурда оңоюраак болуп калды. Болуп калат эми, ар бир адам өзүнүн эмгегин баалаганды билиш керек эмеспи? Ооба. Азыр кичине оңоюраак болуп калды да. Материалдар келип, жолун таптыңыз. Жолун албетте изденүү болсо эле адамзатта аракет кылсаң берекет дегенди. Мен саткыңыз келбейт экен деме. Албетте саткым келет. Жок, эң биринчи жасаган нерсемди баягы өзүмө калтырып коем. Бул алгачкыларданбы? Жок, эми муну сизге эми 800 сомго сатайын. Сизге. Эгер келинчегиңизди кубанткыңыз келсе, анда үстүнө куну коет окшойбу? Ооба. 1000 сомдун тегерек четинде деп айтсам жаңылышпайт экенмин да. Ушундай зергерлерди алып, ыйгарсаңыз болот. Эң негизгиси бул колдо жасалган зергерлер аялганда мен ойлойм бир өзгөчө болот, анткени бул ар бир жасалганын ичинде, өндүрүүнүн ичинде ар бир адам өзүнүн көңүлүн коюп жасаган себептен бир өзгөчө бир кооздукка дагы ээ болсо керек. Ооба, колго жасалган нерсе бир эле баягы комплект сөйкө жасасак, бирөө бири-бирине окшош болбойт да, анткени баягы өтө кыйын. Андан кийин ошо эгерде сүйгөнүңүзгө, келинчегиңизге белек кылам десеңиз, албетте бул өзгөчө белек болот. Айымдар эгер жолдошуңузга белек кылам десеңиз дагы эмнеге жок, белек кылсаңыздар дагы болот экен, бирок мырзаларга тиешелүү нерсе жок экен. Саат бар. Атайын буйрутма берип жасаткандар бар. Барбы? Мырзаларга эмне жасайсыз? Өзүнүн атын, өзүнүн сүрөтүн койдуруп жасаткандар бар. Мен өтө бир аз толтуруп алдым окшойт, сыртка ашырып. Кичине бул боек атайын ушул алкогольный чернила деп коет да. Буга куйганда өзү бир кургаганча кандайдыр бир башкача түстү алып, өзү бир сүрөттү пайда кылат да үстүндө. Билбейм, эми сиз ошондой кабыл алып жатсаңыз керек. Даяр болгондо ушундай сыяктуу болуп чыгат, баягы мынтип куюп койгондой болуп, койгондой болуп, атайын бир сүрөт тарткандай болот да. Зергер менен аректелейсиз, керемет нерселерди жасайт экенсиз, өзүңүз башка кесиптин ээсимин деп атасыз, бул хобби деп атасыз. Мага кызык болуп атат. Мындай сонун зергерлерди жасаган киши башка эмне менен арек болушу мүмкүн? Башка дагы негизги өзүмдүн жумушум бар, ушу соода тармагында. Райондук сотмун дебеңиз? Жок, анчалык серьезный жумушта иштей албасам керек. Соода тармагында өзүм маркетологмун, ошол тарапта кызмат кылам. Мисалы, эмне себептен келип калдыңыз бул жака? Буга келгеним себеби балам менен үйдө отурганда, декретте отурганда бардык баягы жүндөн жасап баштагам. Буга чейин бир эфириңиздерге келгенде айткам, анда да ушул жүндөн жасалган нерселер менен ала келгенмин. Жүнгө баягы аябай көп физически көп күч колдонот, анан бизде аябай андай нерсе көбөйүп кетти. Анан ошондон тышка ойлонуп отуруп, анан бир башка бир нерсе, элде жок нерсе, бир уникалдуу нерсеге көңүл бургум келип, изденип отуруп, анан ушул тармакты көрүп, анан эми дароо эле бул жака келип калбасаңыз керек. Эмнелерди демек ага чейин мындай эме болгон эмеспи? Биринчи эле сөйкө жасап көрдүм ушул нерсени, баягы изденип отуруп сатып алып. Негизи эпоксидный смола бул эки бөлүк, эки бир эме болот экен да, строительный тармакта колдонот экенбиз. Анан кийин ушу
ювелирная смола деп коет экен. Ушул ювелирная смоланы изденип отуруп, буйрутма берип, бир аз алып көрдүк, жасап. Анан өзүмө жакты. Биринчиден эле баягы эжелериме жасадым, сиңдилериме жасадым. Алар бир өзгөчө эме кылган. Анан вдохновение, сарафан радио албетте бизде вдохновение болот экен да. Көбүнчө кечинде отуруп жасайм. Декретти унуттуңуз. Декретти уnuттум. Мен байкаган нерсем декреттик өргүдө көп адамдар баягы айымдар стресске түшүп кетишет го. Анан көрсө стресстен эмес, өзүнүн жолун таап, ачылбаган таланттар ачылып кетиши да мүмкүн турбайбы? Ооба, ошондой да болот. Декреттеги айымдардан корк деп айтканда бир жолу агам аябай күчтүү болушат алар ошол учурда депчи. Ар кандай нерсе ойго келип баштайт да. Кээ бирөө туура колдонот. Кээ бирөө туура эмес колдонуп кетет, Ар ким ар кандай. Кээ бирөө ушинтип зергерлерге энергиясын кетирсе, кээ бирлер жолдошунун мээсин жөө максаты менен алектениши да толук ыктымал экен. Эми сиздин ушундай бир чоң тажрыйбаңызды чогулттуңуз. Алдыга карай пландар эмне? Балким бир дүкөн ачасызбы, шакирттерди аласызбы? Балким азыр телекөрүүчүлөр арасында мен да сиздей болуп ушундай зергер жасагым келет дегендерге мүмкүнчүлүк бересизби? Албетте үйрөнөм деген айымдарга албетте колдоомду көрсөтөм. Биринчиден алар декретте болуш керек. Сөзсүз эмес. Сөзсүз эмес. Ооба, алдыга койгон пландар бар. Азыр ошо изденүүлөрдүн артынан ушу Кытайдан буйрутма берип алган жолдорун караштырып үйрөнүп жатам. Пландар чоң. Азыр ошол негизи баягы чоң нерседен стол жасап атышат азыр. Ошондой журнальный столиктер. Анан кеткенсизби? Столго өтөйүн деп атасызбы? Столго өтөйүн деп жатам. Ооба, өзүмдүн кухняма залга чактап, элден өзгөчө бир стол жасагым келип жүрөт. Ошону план коюп жүрөм азыр. Анан мен идиштер тууралуу сурагым келип атат да, дал ушул бокалды, анан кийин тарелкаларды коздогондо мисалы эмнеден жасалды бунун сырты? Бул бокал өзү магазинден эле алган, эч бир сүрөтү жок, атайын таза. Анан кийин бул ушундай эле эпоксидный смола, муну биринчи атайын өзүнүн калыбына коюп, бир 3-4 саат коюп алдым. Ошол убакта бул жумшак болот. Анан кийин аны алып келип бул жака клей менен кадимки? Жок, өзү эле чапталат. Жумшак кезинде, каты элек кезинде өзү эле чапталып калат. Анан каткандан кийин катат ушундай боюнча. Анан ушундай болуп катып калат. Ал эми буну боёдо кайсыл боёкту колдонуш керек? Же кадимки биз сүрөт тартып жүргөн боёкпу? Жок, кадимки сүрөт тартып жүргөн боёк болбойт. Боёктордун составында суу болбош керек. Ошол эң маанилүү. Ооба, суу болгон боёктордо бул кургабай калат, өзүнүн формасы бузулат. Суу болбогон боёктордо атайын өзүнүн боёктору болот да. Сатылат, Мынакей колдонуп жүргөн өзүмдүн мындай боёктор. Сырты ушундай болот экен, Ооба. Көрүүчүлөргө да мүмкүн айта кетели, сырты ушундай боёктор менен боёлот экен. Боёктордун сон. Анан мындай ракушкаларды өзүбүздүн баягы оюбузга келгендей фантазияга жараша ичине салчу нерселерди алып колдонсок болот. Буйрутма бергендердин арасында бир өзгөчө нерсе айткандар болдубу? Өзгөчө баягы үй кожойкелерден көбүнчө ушул жашылча жемиштерди салганга, атайын баягы ооба идиштерди буйрутма бергенде ушундай бокалдары менен буйрутма бергендер болгондар, окшош кылыпчы. Эми ошо бир чоң, бир аябай бир крупный бир заказ болгондо ошо. Демек, колдон келсе ар кандай нерселер жасай бересиз, Ар кандай, ооба. Мунун туруктуулугу кандай болот? Кадимки идишти колдонгондой эле колдонобуз. Кадимки идиштен бир аз бекемирээк болот. Андан кийин бир нерсеси микроволновкага салганга болбойт. Жуугангачы, жууганда баягы кетип калып, клей чыгып кетип. Жок, анда эч нерсе болбойт. Анда эч нерсе болот. Кадимки идиш жуугандай эле жууйбуз. Клей чыгып кеткенге чейин кепилдик берилет. Клей чыгып кетпейт. Бул уже катыгандан кийин болду уже клей. Албетте катуу күч колдонуп. Клейдин үстүнөн лак берилет да, ошондо? Же берилбейби? Бул клей эмес, бул эпоксидный смола. Бул эч нерсе чапталып, ушундай эле калыпка ушул сыяктуу мынакей куйгандай эле куйлат, кургайт, анан форма өтө каты электе форма берип коебуз, болду. Антип алмаштырбагыла силерде. Бизге окшогон жөнөкөй адамдар түшүнбөйсүңөр деди мындайча айтканда. Айткан сөзгө ишенбейсиңерби? Анан жогоруда айтып калбаңызбы, атайын буну Россиядан буйрутма менен алдырдым керектелүүчү нерселер деп. Анан азыркы учурда кандай? Азыр деле Кыргызстанда жокпу же мүмкүн азыр мен деле жазагым келет деген адамдар таба алабы же таба албайбы? Азыр табалат. Азыр уже магазиндерде болуп калды, сатылып жатат. Албетте баасы кымбатыраак. Негизи баягы интернет магазиндерден буйрутма берип алган кичине арзаныраак түшөт да. Канча убактан кийин мындай сабаттуу жасай баштадыңыз зергерлерди?
Ылдам эле үйрөнүп кеттим. Таланттуу кишилер бат эле ооба. Буну өз алдыңызча үйрөндүңүзбү же мындай? Өз алдымча эле үйрөндүм, эч бир окуусуна, мастер-класс эч жакка барган жокмун, анткени балдарым кичинекей, эч жакка чыга албайм, үйдө отурам, ошон үчүн YouTube бардыгына жардам. Интернет аркылуу. Ооба. Рахмат чоң, сизге ыраазычылык билдирели дагы. Эркин микрофон берели, келиңиз. Элибизге каалоо тилектериңиз айтып өтүңүз. Элибизде, жерибизде тынччылык болсун, молчулук болсун, береке болсун, асманыбыз ачык болсун. Кудай таалам жаратылыштын кырсыгынан сактасын. Айтканыңыз келсин. Ардактуу көрүүчүлөр, бизде кол өнөрчү азыр алдыбызда көрүп турган сонун нерселердин бардыгын жасаган, колу алтын десек дагы жаңылышпайбыз. Салтанат Супатаева конокто болгон учуру. Ал эми азыр бизде сонун бир музыкалык тыныгуу бар, бир сонун чыгарманы биргеликте угалы дагы, андан кийин кайрадан көрүшөбүз.